Орчунду дүйнө кабарлары Кыргызстандагы жаңылыктар алдыдагы 20 мүнөт аралыгында баяндалат. Мен Назика Атамбекова, кыскача алар тууралуу. Бразилиянын футболчулары бара жаткан учак кыйрады. Маалыматта учактын ичинде 72 жарандын болгондугу айтылууда. ВИЧ илдетин жыныстык жол менен жуктургандар көбөйдү. Дарыгерлер илдетин жыныстык жол менен жугузган биринчи кезекте эмелер, андан кийин ымыркайлар чоң коркунучтагылар айтылууда. Бул арада Стамбулда $9,5 миллион менен кармалгандардын дагы экинчиси да кыргызстандык болуп чыкты. Түрк басылмалары буга чейин кармалган акчалар Туркиядагы аскердик төңкөрүш аракетинен кийин жумушсуз калган гүленчилерге берилмек экенин жазып чыккан. Кушубак кечиңиздер менен толугураак баяндоо койдум. Өлкөдө болуп жаткан кабарлардан ВИЧ инспекциясына чалдыккандардын саны өсүп жатканы тууралуу өкмөттүн жыйынында премьер Сооронбай Жээнбеков маалымдады. Айтымында былтыркы жылга салыштырмалуу 10 ай аралыгында 500 кишиге бул илдетти жуктуруп алган. Ошондой эле бруцеллезго кабылгандардын саны 7,5%дан ашканы айтылды. Ал эми вирустук гепатит оорусунун көрсөткүчү 45%га жакын. Бул дарт айрыкча Ош жана Жалал Абад облусунда катталган. Но дело в том, что увеличение это не значит, что только мы ничего не делаем, а только констатируем количество увеличения. Биз бул дартка чалдыккандардын санын көбөйүшүн гана айтып же жарыялабастан, биздин уюм ВИЧ вирусуна кабылган жарандар менен баарлашып, аларды дартка карата чара көрүшүнө чакырып келебиз. Албетте, ВИЧке калдыккандардын саны көбөйүүдө. Аны менен катар жашынып же коркуп жаткан илдетке чалдыккандарды аныктап да жатабыз. Боящихся прийти к нам на программу людей, которые начинают немножечко доверять. Ошентип баш аягы Кыргызстанда ВИЧ дартын алып жүргөндөрдүн саны 8 миңге чамалап калды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстан ВИЧ ылдам өсүп бараткан 25 мамлекеттин катарында. Анткени менен СПИДке каршы күрөшкөн эл аралык уюм дартка каршы күрөшкөн акчаларын кыскартууда. Ал эми өлкөдө бул оорунун жуктурган адам алгач 1996 жылы аныкталган. Жыл сайын 1-декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү катары белгиленип келет. Бул арада Стамбулда $9,5 миллион менен кармалгандардын дагы бирөө кыргызстандык болуп чыкканы Кыргызстандын тышкы иштер министри билдирди. Буга чейин кармалган 7 адамдын ичиндеги 1 адам кыргызстандык экени айтылган. Маалыматтарга караганда кармалган кыргыз жарандары бирөө 94-жылкы, экинчиси 1985-жылкы жарандар. Өткөн жума күнү Стамбул шаарында аэропорттон $9,5 миллион алып келе жаткан 7 жаран кармалган болчу. Арасында бир Өзбекстандын жараны да бар. Түрк басылмалары болсо кармалган Исмаил Кашкарийдин жанынан эң көп суммадагы каражат $5 миллиондон ашык доллар чыккан жана ал Стамбулдагы бир фирманын директору болуп иштери айтылат. Сурак учурунда ал кармалган каражаттар 4 компанияга тиешелүү экенин айтып, алардын Фетхулла Гүлендин уюмуна эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. Буга чейин Хаберлер басылмасы аэропорттон кармалган акчалар Туркиядагы аскердик төңкөрүш аракетинен кийин жумушсуз калган гүленчилерге берилмек экенин жазып чыккан. Башка кабарлардан Колумбияда Бразилиянын футболчулары бара жаткан учак кыйраганын РИА Новости жазууда. Маалыматта учактын ичинде 72 жарандын болгондугу айтылууда. Алардын арасында Бразилиянын Шапекоэнс футболдук клубунун оюнчулары да болгон. Телеканал футболчулар Колумбиянын Медельин шаарында футбол турнирине катышканы бара жатканын билдирди. Учурда окуянын чоо жайын иликтенип, кырсыкты иликтөө максатында атайын комиссия түзүлдү. Ал эми Түркмөнстан менен Ооганстан Атамурат Имам Назар аталышындагы темир жолдун курулушу башталганын билдиришти. Ачылыш аземине Курбангулы Бердымухамедов менен Ооган президенти Ашраф Гани темир жолдун ийгиликтүү аякташын билдиришип, символикалуу түрдө лента кесишти. Өз кезегинде Түркмөн лидери Бердымухамедов транзиттик жолду куруу алгылыктуу стратегиялык максат экенин белгилеп, Аму дарыясы аркылуу автомобилдик көпүрө салынып бүтөөрүнө аз калганын айтты. Ал эми Ооган башчысы болсо, эки мамлекеттин тарыхындагы маанилүү долбоор Азиянын өнүгүүсүнө чоң өбөлгө боло турганын кошумчалады. Аталган темир жол Тажикстандын Пянш аймагында камтып, Индиянын кесип өтүп, Түштүк Азияга чейин жетмекчи. Долбоор тууралуу келишим мындан 5 жыл мурун эле кол коюлуп, жалпы каржылоо суммасы $400 миллион бааланган. Эми кайра кийинки кабарларга да көңүл буруудан мурда кыскача мазмунга токтололук. Кыргыз мигранттарын көйгөйлүү деп атаган Москва мэри Сергей Собянинге тышкы иштер министрлиги жооп кайтарды. Чиновник Москвада мигранттардын 40% мыйзамсыз иштерин билдирип, 90 күнгө чейин каттоосуз келип иштегендерди кыргыз жарандар деген. Түркия менен соода жүгүртүү 10 айда $200 миллион жетти. Кыргызстандын тышкы соода алакасы кандай нукта жүрүүдө? Анын акыбети кандай? Талкуусун көрүңүз. Белгилүү актриса Жамал Сейдахматованын чыгармачылыкта жүргөнүнө 60 жыл толду. Атайын тартылган тасма коомчулукка тартууланат. Толугураак бир мүнөттөн соң.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Москванын мэрі Сергей Собянин кыргыз мигранттарына карата айткан сөзүнө жооп кайтарды. Министрликтин интернетте баракчасында жарыяланган маалыматына таянсак, Орусияда маңдай тери менен эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттары укуктук жактан көйгөйлөрүнө туш келип жаткан чындык экени, иш берген тараптар Орусиянын эмгек кодексин бузуп жатканын белгиленет. Ушундан улам мыйзамсыз жүргөн кыргыз жарандардын укугун көбүнчө кодуланып жаткан маселени чечүү үчүн биргелешип иш алып баруу керектиги белгиленет. Эске салсак, Москванын кала башчысы Собянин мигранттардын ичинен кыргыз жарандары көйгөйлүү билдирген. Чиновник Москвада мигранттардын 40% мыйзамсыз иштерин билдирип, алардын көпчүлүгү нөөмө тыкмасы менен, башкача айтканда, шаарда 90 күнгө чейин каттоосуз келип иштегендер деп айткан. Ошондой эле мэр кыргыз өлкөсүнөн чыккан мигранттар эмгек келишимдерин түзбөй жана салык төлөбөй иштештерин белгилеп, мындан улам шаар бийлиги федералдык башкармалык менен биргеликте бул жагдайдан чыгуу жолун издеп жатканын кошумчалаган. Жаңылыктарыбызды улантабыз. Түрк боордоштор менен болгон соода жүгүртүүнүн көлөмү бир аз көбөйүп, 10 ай ичинде 200 миллион долларга чамалады. Мындай маалымат Жогорку кеңештин жыйынында экономика министринин стат катчысы Айдай Курманова билдирди. Өткөн жылы болсо соода алмашуу 245 миллион долларга гана жеткен. Өз кезегинде айрым депутаттар Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда терең ишенимге негизделген мамиле бар экенин белгилеп, аны мындан ары карай кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин билдиришти. Ошондой эле Кыргызстандын Орусия, Кытай, АКШ жана Түркия мамлекеттери менен болгон товар жүгүртүүсү жогорулары белгиленди. Кыргызстандын чет өлкөлөр менен болгон кызматташуулары, соода алмашуунун көлөмдөр тууралуу Америка соода палатасынын директору Зарина Чекирбаева менен ортого салабыз. Зарина айым, куш келдиңиз. Саламатсыздар. 12-синен 22 ноябрь аралыгында Америка болгон бизнес тур кандай жыйынтыкталды? 12-ден 22 ноябрга чейин бул биздин 3-чү инновациялык бизнес турубуз. Ага чейин бул жылдын январь айында биринчиси өткөрүлгөн, экинчиси май айында өткөрүлгөн. Бул үчүнчүсүн биз Сан-Франциско шаарына, Сиэтл жана Лас-Вегас шаарларында өткөргөнбүз. Бул негизи өзү инновациялык бизнес туру, анткени Сан-Франциско шаары өзү Силикон өрөөнүнүн ортосунда жайгашкан. Ошол өрөөндө мен деген ири компаниялардын баары жайгашкан. Биздин негизи максатыбыз бул биздин кыргызстандык компанияларды ошол дүйнө жүзүндө үлгү болуп турган компаниялар менен тааныштыруу, кандай бир тажрыйбалары менен алмашуу, андан сырткары бир келечекте кандай бир мамилелерди, катнаштарды куруу максаты менен өткөрдүк. Биздин кыргызстандык компаниялардан, мисалы, Билайн компаниясы өзүнүн алдыңкы кызматкерлерин жиберди ошол бизнес турга. Алардын максаты кичинеден бир санаптештирүү деңгээлине өтүү максаты турат. Андан сырткары бул компаниялар Силикон өрөөнүндө жайгашкан компаниялар менен жакшы мамилелерди куруп алышты. Кудай буюрса, эмки жылы жазында кандай бир чогуу проекттерди өткөрүү деген ойлорубуз турат. МЧМ мамлекеттик органдар аркылуу кызматташуу менен өлкөнү бизнес чөйрөсүнө өнүктүрүүгө аракет кылат. Палата ушул кезге чейин кандай ийгиликтерге жетти? Негизи Америка соода палатасы бул 108 өлкөдө жайгашкан. Азырынча 3 миллион компаниялардын кызыкчылыктарын билдирет, көргөзөт, коргоп келет. Кыргызстанда биз 2005 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Азыркы учурда 70тен ашык компаниялардын кызыкчылыктарын коргойбуз. Биздин алдыңкы бир проекттерибиздин бири бул биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында өткөрүлгөн биринчи эл аралык көргөзмө Кыргызстанда жасалган деген девиз менен өткөрүлдү. Бул биздин кыргызстандык өндүрүшчүлөргө кандай бир колдоо, жардам берүү максаты менен өткөрүлдү. Бул жерге эл аралык делегациялар келди. Андан сырткары биздин кыргызстандык 55 компания өздөрүнүн кандай бир продукциясын же кызматтарын кыргызстандыктарга, андан сырткары эл аралык делегациялар көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү болду. Акыркы жылдары АКШны Кыргызстанга болгон тышкы саясаты солгундап бараткан кезде АКШ менен Кыргызстан ортосундагы соода алакасына кандай мүнөздөмө бересиз? Ушул жылдын июль айында биздин өкмөттүн инициативасы боюнча Америка Кыргыз бизнес кеңеши түзүлгөн. Вашингтон шаарында, бул Колумбия округу болуп калат. Ал инициатива дүйнө жүзүндө ири компаниялардын үчөө менен колдонулган. Бул
General Electric, Акко, андан сырткары Baker McKinsey деген компаниялар менен. Ошол Baker McKinsey компаниянын партнеру жана ошол кеңештин төрагасы мырза Том Файерстон ушул айдын башында Кыргызстанга келип кеткен. Ал киши бул жерден кыргызстандык бизнес өкүлдөрү менен андан сырткары жаштар менен жолугуп кандай бир маалымат алганга аракет кылды. Андан сырткары мамлекеттик органдар менен да жолугушту. Кайсы чөйрөгө инвестиция кылса болот, кандай бир шарттар түзүлгөн инвесторлар ошол боюнча кичине маалыматтарды чогултканга аракет кылды. Биздин оюбуз боюнча 2 жылы кандай бир миссия ушул Кыргызстанга келип, өздөрү көздөрү менен көрүп кетет деген максатыбыз бар. Рахмат сизге. Америка Соода палатасынын директору Зарина Чекербаева 11 каналында болду. Эми берүүбүздүн соңунда Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө 1 декабрда "Менин атым Ысык көл" аттуу документалдуу фильмдин бет ачары болору айта кетелик. Аталган тасма актриса Жамал Сейдахматованын чыгармачылыгына арналган. Белгилей кетсек, Сейдахматованын чыгармачылык ишмердигин 60 жыл толду. 22 мүнөттүк тасма мамлекет тарабынан каржыланып, Төлөмүш Өкеев атындагы Кыргыз фильм киностудиясында режиссер Дальмира Тилепбергенова тарабынан тартылган. Жаңылыктар кызматы өз ишин улантат. Биз болсо эфирден буйрса эртең көрүшөбүз. Аман болуңуздар.